Видеонун башында сага бул факт деген каналды сунуштап кетмекчимин. Бул жакта ар кандай топтор, жаныбар дүйнөсү жана белгилүү адамдар жөнүндө кызыктуу фактыларды көрө аласың. Мисалы мага видеолор абдан жакты. Албетте, бул канал жаңыдан чыгып келе жатыптыр. Ошондуктан келиңиздер, урматтуу достор, бул факт каналын колдоп, каналына жазылып коелу. Ал эми ссылкасын мен описанияга коюп коем. Видео мем деген эмне? Бул сенин бир күлкүлүү видеоңду ар бир видеонун үзүндүзүнө койсо болот. Же болбосо ал күлкүлүү видео вирустук видео болушу керек. Болду, кайра чыгылы өзүңөрдүн эмеңерди качать этип бербегиле көп. Рахмат. Жана видео мем тартыш үчүн сага эч кандай таланттын кереги деле жок. Болгону бир күлкүлүү учур керек. Ошондуктан каналыма кош келипсиздер. Сиздер менен Кейджи Чиотама бүгүнкү видеодо сиздерге мен топ 7 кыргызча мемдерди көрсөтмөкчүмүн. Видеонун башында лайк басыңыз, а биз баштайбыз. Номер 7. Анжелика Кайратовна, ыйык микрофон. 31 август эгемендүүлүк күнүнө карата Борборубузда концерт болгон. Жана ал концертте Азирет Осмонов элдерди тамашага салып жаткан. Эгерде кимдир бирөө Азирет Осмоновду тааныбаса, бул New TV каналындагы журналист. Жана өзүнүн жеке YouTube каналында ар кандай пранктарды тартат, мындайча айтканда тамаша торлорду. Ошентип ал жерден арги менен тамашалашып жатканда Анжелика Кайратовнага жолугуп калат. Жана ага мындай суроо берет: Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө канча жыл болду деп. Жана ошол жерден Анжелика суроого жоопту билбейби, чын эле канча жыл болгон, же болбосо атайын кылдыбы? Иши кылып азыр деп артка жылып кетет. Жана ошол жерден Азирет дагы тура эмес сүйлөп алат: келиңиз, болбосо эки коём деп. Ал сөздөрүнө жинденген Анжелика мындай дейт: Ошол мезгилдеги эки коп коём дегенде сиз эмне мага мугалимсизби? Түшүнбөдүм. тамашалап атам эжеке, келиңиз. Микрофонго тамашалабай эле коюңуз, бул микрофон ыйык микрофон, тамашалай турган нерсе эмес. Мен Ой, дурак. Жөнөкөй эле китайский микрофонду ыйык микрофону деген сөзү Инстаграмда жарган жана азыркы күндө бул видео YouTube'да 1,5 миллион просмотр алып келүүдө. Номер 6. Государство төлөп берет. Салфан коюп алып чаксаңар болот беле. Жок, бул государство төлөп берет да. 2015-жылы Акшуала аттуу студент кыз интернеттин эң башкы меми болуп аталган. Албетте, бирок өзү деле билген эмес болуш керек мынчалык атактуу болуп кетерин. Шаардын бир жеринде өзүнүн дос кызы менен семичка чагып отурса, аларга балдар келип интервью алышат. Паркте эле ушуну чагып берсе болобу, Ооба, силерге окшоп лахават этип монтип жүргөн болбойт го. Рахмат. Биз просто жөн эле интервью алып атабыз силерденчи. Биз силерди көрдүк, муну жерге чачып атпырсыңар, муну ким шыпырат, ким жыйнайт. Салфан коюп алып чаксаңар болот беле. Жок, бул государство төлөп берет да, аны тазалаш. Государство төлөп берет да, аны берет. Арадан бир нече убакыт өтпөй эле бул видеого пародия чыгат. Государство төлөп берет деген клиби да, ыры да. Бирок тилекке каршы азыркы убакытта бул пародияны удалить этип салыштыр. Бул государство төлөп берет. Номер 5. Эмиль Эсеналиев, Челоспортик. Деньгенин оригинал, басканын китайский го. Красавчик. Эмиль Эсеналиевди бардыгыбыз эле таанысак керек. Эгерде ар бир өткөн адамдан Эмиль Эсеналиев ким деп сурасаң, ал сага мынтип жооп берет: кайсыл жанагы Челоспортикпи деп. 2017-жылы мындай күлкү менен ооруп калгандар аябай эле көп болгон десем жаңылышпайм. Себеби эмне дегенде Эмиль Эсеналиевдин күлкүсү элдин бардыгына жаккан. Жана бул күлкүгө пародия кылгандар аябай эле көп болгон. Бирок оригинал деген оригиналда турабы? койчу. Эркекчи? Кайча? Да эмнесин айтам, бүгүнкү күндө Челоспортиктин киносуна чейин тартылган. Негизи Челоспортиктин образын Азамат Исмаилов Эко табышыптыр. Атак ушу образ чыгарып берген Азаматка деле кол чап койсоңор болот атак. Продюсер болом. Номер 4. Алмаз Шадаев, Фаридам. 2006-2017 жылдары Алмаз Шадаевдин Фаридам деген ыры аябай эле Кыргызстандагы хит болгон. Бирок ошол Фаридам деген ырдын клибин тартып жатканда аябай эле күлкүлүү окуя болгон. Эрнест Сыдыковду бардыгыңыздар эле таанысаңыздар керек. Эгерде тааныбасаңыздар, бул көптөгөн ырчылардын клибине режиссер болуп берет. Мындайча айтканда жумушу ошол да. Ошентип Эрнест Сыдыков менен Алмаз Шадаев Фаридам деген клипти тартып жатканда, Эрнест Алмазга жакшы эле айтат: "Сен кыймылдабай тур, мен артыңан камера менен тартып турайын" деп. Ал сөзгө жакшы түшүнө албай калгандыктан Алмаз өзүнүн ыры келгенде кайра эле ырдап салат. Анан Эрнесттин жини келип, иши кылып өзүңүздөр көрүңүздөрчү.
Бул видеону көргөндөрдүн көбү эле Эрнис Сыдыковду жаман көрүп калышкан. Ал эми кээ бирлери ишенген деле эмес. Видео монтаж дейт. Ал эми сиздердин оюңуздар кандай бул видео жөнүндө? Комментарийге жазыңыздар. Номер 3. Арыстан Алай кыш болбойт. Будете смеяться, а потом будет все это подтверждаться. Я сейчас тоже могу сказать. Зима не будет. 2011-жылы Арыстанбек Абдылдаев өзүнүн командасы менен Кыргызстанга дүңгүрөгөн жаңылыкты алып келген. Быйыл кыш болбойт деген. Мындайча айтканда, зима не будет дегенди. Это у нас Киргизов говорит Аян, через Аян мы получали. То есть Арыстан Алай получил эту информацию через Аян. Аян это послание, да, вот с космоса, скажем, информация с информационного поля. Деги эле Кыргызстанга эле эмес, а бүт өлкөгө бизди уят кылган. Жана бул видеосуна орус блогери комментарий берген. Хочу. Товарищи киргизы, вот вам не стыдно за своих соотечественников? Зима не будет. 30 января. Рига, Латвия, Европа. Сейчас минус 10, и вот это, черт побери, снег. Зима не будет, блин! Жана ал видеосуна көптөгөн мем сүрөттөр чыккан. Номер 2. Данияр Токтомамбетов. 2016-жылы Данияр өзүнүн телефонуна жөнөкөй эле 1 мүнөтталык рэп жазып чыгарат. Бирок ошол рэпери ушунчалык эле күлкүлүү болгондуктан ал бир жуманын ичинде Казакстанга чейин популярдуу болуп кетет. Слезы текли направо, слезы текли налево, слезы текли вниз, слезы текли вверх. Ал эми дагы бир аз убакыт өткөндөн кийин бул баланы орустардын номер 1 репери Тимати байкап калат. Жана экөөнү тең пусть говорят деген передачага чакырышат. Мне даже в голову не могло прийти, что слезы могут вверх течь. Счастливый шанс. Данияр Токтомамедов, начинающий рэпер из Бишкека. Вот он. Жана дал ушинтип Данияр Токтомамбетов атактуу болуп кеткен. Урматтуу достор, сиздерге суроо да. Эгерде МС Донча мынчалык атактуу болбосо, азыр эмне жумушта иштеп жүрмөк? Эң сонун жоопко менен сонун сюрприз бар. Чын, ошондуктан комментарийге түшүңүздөр да жообуңузду жазыңыз. Номер 1. Сооронбай Жээнбеков, Чыгышке. 2017-жылы Кыргызстан улусунун президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков премьер-министр болуп турган кези болчу. Жана чоң жыйында отчетун унутуп койгон байкушту Чыгышке деп кубалап чыккан. Чыгышке бар. Кебетебиз бизди. Жана бул видеосуна да приколдорду тарткандар да көп болгон. Oh shit, that's the president! Straight out of Compton. It's a brother that I was... Братан, дэng-дэng! Всё, братан, дэng-дэng, ичип кой, братан. Бүгүнкү видеосундагы кайсыл мем сиздерге көбүрөөк жакты? Комментарийге жазыңыздар. Мен ойлойм сиздер бир жолу болсо дагы күлүп алыштар деп. Ал эми чын эле видео жакса, анда лайк басып подписка алганды унутпаңыздар. Ал эми сиздер менен кечичио там. Чоң рахмат.